Айрылган жоолук. Күн жылуу болчу. Акылбек бүгүнкү күндү көптөн бери күтүп келген. Ал сүйлөшкөн кызы Эльвираны апасы менен тааныштырууну чечкен эле. Баары жакшы болсун деп, шаардын ортосундагы кичинекей, жагымдуу кафеге эртелеп келип, алдан ала эң ыңгайлуу орундукту сүйлөшүп койду. Терезенин жанындагы үстөлгө жарык түшүп турат. Сырттан шамалдын кирип турганы сезилет. Мына ушул жерде апам менен Эльвира жүз көрүшөт деп Акылбек кубанып чыкты. Апамды таң калтыра турган күн болот, деди ал өзүнчө. Апасы Алмагүл уулунун сүйлөшкөн кызы менен таанышам деп жүрөгү толкуп турган. Кандай кыз болду экен? Акылбекке татыктуубу деп ичинен миң ойлор менен кафеге эртерээк жетип келди. Күн ысып турган. Анын жүзүндө да жылуу жылмаюу бар. Алмагүл уулу Акылбектин айтуусу боюнча тейлеген кыздардан сурамжылап, өздөрү отура турган орун терезенин жанында экенин билген соң жайгашып калды. Бир аздан кийин официант келип чай сунуштады. Алмагүл эже ысык чайды жайууртап, уулун күтүп отурду. Бир малда эшик ачылып, кооз кийинген жаш кыз Эльвира кирди. Ал өзүнчө шыбырап, акыры ошол күн келди деп ичинен сүйүнүп койду. Телефонуна карап, Акылбек тартып жөнөткөн сүрөт боюнча тиги орун экен деп баса берди. Бурчта бир аял отурганын көрдү. Ал так ошол орундук болчу. Акылбек алдын ала ушул жерде сүйлөшкөн. Эльвира ойлонбой туруп ошол орундукка барды. Эже, бул орун бош эмес, деди ал катаал үн менен. Кызым, мен бул жерге отуруп алгам. Уулум чакырган эле, деди Алмагүл жылуу гана үн менен. Бирок Эльвира уккусу жок. Көздөрү от болуп күйүп, тынчсызданып турду. Жок, бул менин жигитим сүйлөшүп койгон орундук. Туруңуз бул жерден, деп кыйкырып жиберди. Кафедеги эл бир заматта тынчып калды. Кызым, сен түшүнбөй жатасың. Менин уулум. Эже, мага уулум дебеңизчи. Уулуңуз айтпаңыз мага. Менин жигитим бүгүн ушул жерге мени чакырган, деди Эльвира катуу үн менен. Алмагүл маңуроодо отура бергендиктен Эльвира ачуусуна чыдабай, аялдын колунан сүйрөп тургузду. Алмагүл чоочуп кетти. Эльвиранын көзүн өрт алгандай карап турду эле, жаш кыз аны түртүп жиберип, башындагы жоолугун айырып салды. Аял жыгылып кетти. Кийиминин жеңи да айрылды. Кимсиз өзүңүз? Кайдагы биркен бир келип, орун ээлеп алыптыр, деп кыйкырып Эльвира чыкты. Кафедеги эл дүрбөлөңгө түшүп калды. Кээ бирлери видеого тарта баштады. Кээси ордунан туруп, ай кыз, уятың барбы, дешти. Ошол учурда эшик ачылып, шашылып кирген Акылбек баарын көрдү. Анын көздөрү алайып, эси оогондой болду. Ал көргөнүнө ишенбей турду. Анын сүйлөшкөн кызы Эльвира апасын колунан сүйрөп, кийимин жыртып, кыйкырып турган эле. Эльвира, токто, деп кыйкырып жиберди ал. Эльвира чоочуп кетти, бирок кеч болуп калды. Алмагүл ыйлап жатып, уулун карады. Акылбек, уулум, бул сенин... Акылбек чуркап келип, апасын жерден көтөрүп, орундукка отургузду. Бул менин апам, Эльвира, сен эмне кылдың? Эльвиранын өңү кубарып, буттары титиреп кетти. Эмне, бул апаңбы? Акылбек унчукпай калды. Кафенин ичиндегилер дагы эмне болуп кетер экен дешкенсип, карап турушту. Эльвира ыйлап жиберди. Бирок кеч болуп калган. Мен билген эмесмин, кечир. Кечиримге кеч болду, деди Акыл оор үн менен. Сен апамды жулмалап, жерге түртүп жыгыттыңбы? Кантип? Ал апасын акырын колтуктап тургузду да. Апа, кетели бул жерден. Акылбек башка сүйлөбөй, апасынын кийимдерин түздөп чыгып кетишти. Эльвиранын колунда айрылган жоолук калды. Ошол жоолук менен бирге анын бактысы да айрылып кетти.
Элвира баса албай калды. Көздөрүнө жаш толуп, титиреп калган. Бирок Акылбек артына кылчайган жок. Кафедеги эл дагы, кызматкерлер дагы ага боорун оорутушпады. Нааразы болуп калышты. Насип кылбаса ушул экен да. Башын мыкчып, ыйлап, кыйлага жалгыз отурду. Ал сыртка чыкканда күн батайын деп калыптыр. Колуна апанын жолугун бекем кармап алган. Кудай-ай, мен эмне кылып салдым деп ыйлап алат. Үйүнө барып эшикти жаап алып, көз жашын тыя албай отурду. Анын көз алдына аялдын жүзү, жоолугунун айрылганы, кыйкырыктар элестеди. Бул менин апам деп Акылбектин айткан сөзү кулагында жаңырат. Телефонун алып Акылбекке 10-15 жолу чалды. Жооп жок. Кат жазды. Кечир мени, мен билген эмесмин. Мен жиним келген эле. Бирок жооп болгон жок. Ал ошол түнү уктай албай чыкты. Терезеден таң атканын карап, колунда апанын жоолугун кармап отурду. Эми ал айрылган жоолук күнөөсүнүн белгиси болуп калгандай сезилди. Эртеси күнү Акылбек апасын ооруканага алып барды. Алмагүл жерге кулаганда башы катуу тийген экен. Дарыгер абалы орточор, бир аз чайкалган деди. Бирок кыйла убакыттан кийин апасынын баш оорусу күчөп, Алмагүлдүн башына кан уюп калганын айтышты. Апасынын абалы оорлой бергендиктен Акылбек күн сайын апасынын жанында болду. Апасы кээде көзүн ачып, уулунун колун кармап, бара-бара сүйлөбөй да калды. Күндөр өтүп жатты. Элвира болсо ооруканага барып, эшиктен гана карап турду. Кирүүгө батынган жок. Бир аптадан кийин апасынын абалы өтө эле начарлап кетти. Бир күнү таңга жуук сөздөн калган Алмагүл уулунун колун бекем кармап: "Уулум, ачууланба, ар бир адам жаңылат. Эгер кыз чын ыхлас менен өкүнсө, аны кечир. Бирок жүрөгүңө оор алба", деди. "Апа, андай сүйлөбөңүзчү", деди Акылбек, көз жашын тыя албай. "Мен эми кетет окшойм. Сен жакшы бол, уулум". Ошентип ал акыркы демин алып, уулунун колунда жан берди. Аялдын тажыясы окулуп жатканда Элвира дагы келип, алыстан карап турду. Ал элге кошула алган жок. Колунда ошол күнкү урушта айрылган ак жоолук бар. Сөөк жерге берилгенден кийин акырын барып, мүрзөнүн жанына жоолукту коюп, тизелеп ыйлады. "Кечирип коюңузчу, мени кечириңиз. Сиз менин экинчи апам болмоксуз". Күн батканда Акылбек да апасынын бейитине келди. Караса эле Элвира турат. Бирок эч нерсе дебеди. Элвира ордунан туруп: "Мен күнөөлүүмүн, Акылбек, кечирип койчу. Колуңдан келсе кечирчи мени", деди. Экөө тең унчукпай калышты. Күн тоонун кырынан ылдый түшүп, караңгылай берди.